Балыкчы шаарындагы кутурма оорусуна каршы түшүндүрүү иштерине ветеринария кызматынын өкүлдөрү, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери катышты. Анда кутурма илдетинин жугуу жолдору айтылып, ооруну алдын алууга болоору белгиленди. Кутурма илдети адамдан адамга жукпайт. Оору ит, мышыктан жугуп, андан айыгууга мүмкүн эмес. 28 сентябрь кутурма илдетине күрөшүү күнү деп эсептелген. Ошол күнгө карата Сокол облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жарыясы чыккан. 20 октябрга чейин бүткүл кутурма оорусуна каршы күрөшүү айлыгы деп жарыяланган. Ошого катарда бардык жерде биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Балыкчы шаарында кутурма илдетин алдын алууга багытталган иш-чаралар боюнча 1 айлык жарыяланган. Кутурма илдети өтө коркунучтуу илдет. Адамдын денесине бул вирус киргенде 14 күндөн 90 күнгө чейинки убакытта байкалат. Балыкчыдагы мектеп окуучулары менен болгону жолугушууда жаш өспүрүмдөр илдеттен канткенде сактанууга болоору туурасында суроолоруна жооп алышты. Ушу лекция өтүп аткан убакта ушу балдардын талаптары катуу экен. Ушу кутурма кандай жугат, эмнеден жугат деген суроолорду берип атышат. Кутурмадан кандай сактансак болот деген суроолор да туулат экен. Кутурма эмне себептен болгондо ошо ит баласына жугат экен деп, жана ошо маалыматтарды ушу балдарга терең түшүндүрүп атабыз. Кутурма илдетинен сактануунун жолу үйдөгү иттерди өз убагында эмдетип, бош койбоо зарыл. Адам кандай жаныбардан жапа чекпесин, тез арада ооруканага кайрылуусу зарыл. Алтынай Рыспай кызы, Салтанат Сарыкеева, Сталбек Саманчиев, Илиш Касейинов, Ысык Көлө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.